29 закон. Канааттанбагандык жылдыруучу күч. Карыган вождь чоочун кишиге өзүнүн туулган түштүк деңиздеги аралы жөнүндө айтып берди. Бул арал вулкан атылганда пайда болгон арал. Биздин племя 7 айылда жашаган. Ар бир айылдын өзүнүн вожду болгон. Алардын ар биринин өзүнүн сырлары болгон. Бирок племя бактылуу жашай алмак эгерде ошол 7 сырдын баарын гана колдонгондо. Ошондуктан 7 айыл ынтымакта жашашы керек болгон. Вулкан атылганда бардык вождор өзүнүн элин чоң кайыктарга отургузуп, тынчыраак жерге алып кетишти. Көрүнбөгөн түтүндөн, буудан кайыктардын бирин-бири көрө албай адашып калышты. Ар кимисин ар кайсы жакка агызып кетти. Биздин эл ошентип кайра чогулбай калышты. Чоочун адам таң калды. Силер калган 6 группаны табыш үчүн кимдир бирөөнү жиберип издегенге аракет кылган жоксуңарбы? Албетте биз аракет кылдык, деп жооп берди вожак. Биз көп жолу аларды издеп таап келгенге адамдарыбызды жибергенбиз. Бирок алар эч убакта кайра кайтып келишкен эмес. Эмне болду? Сиздер кыйын моряктарсыңар го, деди чоочун жигит. Вожак ойлонуп калды да. Балким алар жолунда сонун жерди таап, аларга ал жер жагып калып, өзүнүн тапшырмасын унутуп койду го. Ошол жерде калып калышты го, деп жооп берди. Мен ойлойм, алар канааттануунун курмандыгы болуп калышты го. Чоң ийгиликке жеткен адамдардын баарында жалпы өзгөчөлүк бар. Алардын баарында жашоосунда канааттанбагандык бар болгон. Алар үчүн канааттанбагандык жылдыруучу күч болуп калган. Көбүнчө адамдар канааттанбагандыкты негативдүү көрүнүш катары көрүшөт. Биз кичинекей чагыбыздан бери көп укканбыз. Сендеги бар болгонго эле канааттанып жүр. Муну бизге айткандар бизге жашоодогу жакшы установканы бергиси келишкен. Бирок аны туура эмес кылып айтышкан. Алар ыраазычылыкты канааттануу менен алмаштырып алышкан. А чындыгында канааттануу менен ыраазы болуу эки башка баалуулук. Биздеги бар нерселерибизге ыраазы болуп жүрүшүбүз керек. Тамактарыбыз үчүн, биздин айланабыздагы бардык адамдар үчүн, бардык нерселер үчүн, биздин сүйгөндөрүбүз үчүн, сүйүктүү болгонубуз үчүн. Биз өзүбүздөгү бар нерселерибизге ыраазы болушубуз керек. Даже кичинекей машина болсо да, кичинекей квартира болсо да ыраазы бол. Ыраазы боло турган толтура себептер бар. Ыраазычылык жашоодогу маанилүү позиция. Бир жагынан ыраазычылык биздин коркунучтарды жаап салганга жакшы способ. Экинчи жагынан, эгерде биз бүгүнкү биздеги бар нерсебизге ыраазы болбосок, көп нерсени алсак деле ыраазычылык билдире албайбыз. Ыраазычылык бактылуулуктун ачкычы. Сиз эч качан ыраазы болгон, бирок бакытсыз адамды таба албайсыз. А канааттануу бул коркунучтуу. Эч убакта өзүңө дагы, өзүңдөгү бар нерсеге канааттанып токтоп калбаш керек. Бардык тиричүлүк өсүп турат. Ким өскөндү токтотуп койсо, анда өлүм келет. Өзүнө канааттанган адам отургучтун жөлөнгүчүнө башын коюп, жөлөнүп, өскөндү токтотуп салат. Өзүңө канааттанбай турганда, бизде өзгөрүүгө, өсүп өнүүгө шанс болот. Канааттанып калуунун курмандыгы болбогонго көз салып тургула. Джонатан Свифт айткан: эч нерсе күтпөгөндөр бактылуу, анткени алар көңүлүн калтырышпайт. Ким ресторанда эчтеке заказ кылбаса, алар эчтеке алышпайт. Жашоодо деле ошо. Биз каалаганыбызды алганга умтулуп турушубуз керек. Ошол ийгилик. Бирок биз ошол эле убакта биздеги бар нерсебизге ыраазы болушубуз керек. Бул бактылуулук. Бири-бирисиз болбойт. Канааттангандык адамды жалкоо жана кайдыгер кылып коет. Өзүнө канааттанган адам прогресс үчүн жабык. Жакшы сапаттай болуп сезилген канааттангандык менен биз өзүбүздүн жалкоолугубузду, кайдыгерлигибизди жашырабыз, өспөй токтоп калабыз. Канааттангандык эң популярдуу идеал болуп баратат. Андан сырткары канааттанган адамдар өздөрүн курман, асыл адамдардай сезишет. Адам өзүнө канааттанып калгандан баштап анын жетишкендиктери ылдый түшүп кетет. Анын өсүп өнүгүүсү токтоп калат.
бат эле андан мыкты адамдар пайда болушат. Дайыма өзүнө канаттанбаган адам болот. Ал дайыма өзүнөн көптү талап кылат да, өзүнө канаттанып калгандарга жетип алышат. Канаттангандык клетка сыяктуу жалкау адам үчүн андан чыгып кетүү оор боло берет. Өзүңдүн жеткен ийгилигиңдин чоңдугуна эч убакта канаттанып калба. Эгер ийгилик өсүп турбаса, ал азая берет. Бир орунда тура берүү болбойт. Бизнесте дагы, жашоодо да, жаратылышта да. Эгер ийгиликке жеткиң келсе, өсүп өнүгүп туруу керек. Ал эми канаттанбагандык жылдыруучу күч болуп калат. Сиз аны жакшы жакка өзгөрүүнү каалоо десеңиз болот. Канаттанбагандык бул естественно. Ал биздин генетикалык кодубуздун бөлүгү. Дайыма канаттанбай жүргөн адамдар эң бактылуу. Алар дайыма өнүгүп турушат. Жашоосу эмоцияларга толгон. Ошондуктан американецтер айтышат: Stay hungry to be free. Эркин болуш үчүн ачка бол. Канаттанбагандык эркиндиктин ачкычы. Канаттанбаган адам билет, акыркы пунктка эч убакта жетпешин. Ал үчүн максат ийгиликке бараткан жолдун өзү маанилүү. Ошону менен рахаттанат. Ар бир көз ирмемге суктанып, ыраазычылык билдирип турат. Бир акылман адам айткан экен: биз баарыбыз биздин жашообузду толуктай турган жакка алып бараткан поезд менен кетип бараткандайбыз. Ар бир остановкада кээ бир адамдар поездден түшүп калышат. Алар поезд менен көп эле жүрдүм окшойт. Эми ыңгайлуу жашоону ойлогонго убакыт келди дешет. Жолдо кармалып калган коркунучтуу эмес, бирок бир канча убакыттан кийин биз саякатыбызды улантышыбыз керек. Поезд бизди андан да жашообузду кооздуктар менен толуктап турчу жерлерге алып барат. Эгер биз андан ары кетпесек, биз чындыгында ошолор үчүн гана жашап жүргөн буюмдарыбыздан арылып калабыз. Канчалык ары кетсек, ошончолук биз аны жакшы түшүнөбүз. Бир жолу сонун жашоону көргөн адам орточо эле жашоодо жашагысы келбей калат. Жардамды башка канаттанбаган адамдардан издегиле. Фирмаңызды чоңойткуңуз келеби? Сиз менен иштегенди каалаган адамдарды табышыңыз керек. Эгер сиз кимдир бирөөнү жардам бергенге шыктандыра алсаңыз, бизнесте тез өсүү болот. Кээ бир адамдар тез өсөт, а башкалары көрүнүш үчүн эле иштешет. Сиз көңүл коюшуңуз керек. Сиз канаттанган адамдар менен иштешкенге аракет кылбаңыз. Ташты оңоюраак жылдырасыз ага караганда. Эгер кимдир бирөө сизге көргөзгүсү келсе, далилдегиси келсе, өзүнүн ишине канаттанып турса, билиңиз, мындай адам менен иштеше албайсыз. Ал сизди алдайт. Ал сизге белгилүү. Ага дагы белгилүү. Өзүңөрдүн ишенимиңерге адамдарды бурганга аракет кылбай эле койгула. Канаттанбаганына. Жөн гана баарын туура эле кабыл алгыла. Ар бир адам өз эрки менен чечим чыгарат. Ал сизге туура эместей болуп сезилсе дагы. Өзүнүн кирешесине канаттанбаган адамдарды издегиле. Адамга өтө аз кирешеден күчтүүрөөк эчтеке моралдык жактан жаман таасир этпейт. Көбүнчө адамдар өздөрү ушул жумушта калып калганга мүмкүнчүлүк берген гана суммадагы акча алышат. Мындай адамдарга сиз жардам бере аласыз, аларга жакшы шанс түзүп берип. Кээ бир адамдар жаш кезинде сонун карьера түзгөнгө способ табышат. Бирок андай адамдар аз. Көбүнчө адамдар биринчи айтылган сунушту кабыл алышып, жылдар бою ошол областта калып калышат. Аларга өздөрүнүн кылып аткан иштери жакпайт. Алар ал жерге кармалып турушат. Эмне үчүн адамдар өздөрү канаттанган иштерин таштай алышпайт? Жооп ишенимсиздик. Өздөрүнө жакпаган үчүн эле өзүнүн счетун төлөй алган, балдарын бага алган жумушту адамдар таштабай жүрүн эле. Ошондуктан адамдар өздөрүнө жакпаган иште башка альтернатива көрө албагандыктан 20-30 жылдар бою иштеп жүрө беришет. Эгер сиз чыныгы альтернатива сунуш кылсаңыз, сиз адамдарга өзүнө жакпаган ишти жасап жүрө берүү сөзсүз деле милдеттүү эмес экенин ишендире аласыз. Ошондой эле жашоо дагы вызов кылбай калды деп канаттанбай калган адамдарга дагы сунуш кылгыла, сынап көрсүн, таң каласыз. Кечөө эле максаты жок жүргөн адам максатка багытталган өзүнүн жолуна түштү. Кечөө жакында эле эч нерсеге жете албай жүргөн адамдар өтө көп нерсеге жөндөмдүү экенин көрөбүз. Көргөзүп бергиле адамдарга.
жумуш рахат алып келе алат. Жашоонун рахаты жумуштун сыртында гана деп эсептегендер чындыктан качышат. Ар бир адам үчүн ага толтура рахат алып келе ала турган жумуш бар. Аны бош убактысынан бөлүп салбайт жана бөлгүсү да келбейт. Жеңүүчүлөр өздөрүндө бар нерсеге ыраазы. Бирок алар эртең ошол эле абалга түшүп калганына көңүлү толбойт болчу. Алар билет, өсүп туруу адамдын эң негизги муктаждыктарынын бири экенин.